Садыр Жапаров менен Айгүл Жапарованы Будапешт кандай тосуп алды? Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Венгриянын Борбор каласы Будапешт шаарына барганын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет жетекчисинин учагы Ференц Лист атындагы эл аралык аэропортуна конду. Аэропортко келем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Өлкө башчыны Венгриянын президенттик администрациясынын башчысы Геркели Эклер тосуп алды. Расмий сапардын алкагында Жапаров Венгриянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошондой эле өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу жана башка расмий иш-чаралар пландалган. Сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылганы айтылды. Булак Спутник эже. Акылбек Жапаров өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммитине катышуу үчүн Дубайга барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапар менен Бириккен Араб Эмирлигине барганын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кабарда Жапаровдун өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммитине катышып, туруктуу өнүгүүнүн максаттары аракетти шыктандыруучу диалогторду тездетүү панелдик сессияларында сөз сүйлөй турганы айтылган. Мындан тышкары БАЭ жетекчилиги менен бир катар эки тараптуу жолугушуулар күтүлүүдө. Өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммити 13-15 февраль күндөрү келечектин өкмөттөрүн түзүү урааны астында өтөт. Иш-чарага бир катар мамлекеттердин президенттери, өкмөттөрдүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышаары айтылды. Саммиттин программасында 200дөн ашуун сессия жарыяланган, 300дөн ашуун баяндама окулат. Саммитте сөз сүйлөгөндөрдүн арасында SpaceX, Tesla компаниясынын тең негиздөөчүсү жана башкы директору Elon Musk, Meta компаниясынын өкүлдөрү, бунун башкы катчысы Антонио Гутерриш бар. Өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммити 2013 жылы түзүлгөн көз карандысыз жана коммерциялык эмес уюм саммиттери жыл сайын өткөрүлөт. Саммитти негиздөөдө анын уюштуруучулары бул иш-чараны Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумдун аналогу катары көрсөтүшкөн.